Бишкек шаарынын тургундарынын орточо айлык акысы 24 000 сомду түзөт. Өлкөдө бир суткада 333 адамдан коронавирус табылды. Бишкекте ишембилик өтүп, 48 тонна таштанды чогултулду. Челси клубу Чемпиондор лигасын экинчи жолу жеңип алды. Бир кызматкердин орточо эмгек акысы 2021 жылдын январь-март айларында 18 875 сомду түздү. 2020 жылдын январь-мартына салыштырмалуу 6,2% жогорулады. Бул тууралуу Улуттук статистика комитети билдирет. Улуттук банк тарабынан белгиленген расмий курстун негизинде 2021 жылдын январь-март айларында бир кызматкерге орточо айлык $223,4 түзгөн. Бишкекте бир кызматкердин орточо номиналдык эмгек акысы 2021 жылдын январь-март айларында 24 000 сомду түздү. Кыргызстанда 30-майга карата коронавирус дагы 333 адамдан аныкталды. Бул тууралуу коронавируска каршы республикалык штаб билдирет. Маалыматка караганда Бишкекте 148, Ош шаарында 40, Чүй облусунда 68, Ош облусунда 13, Талас облусунда 5, Нарын облусунда 14, Ысык көл облусунда 23, Жалал Абад облусунда 16, Баткен облусунда 6 адамдан илдет табылган. Ал эми бир сутка ичинде 300 адам коронавирустан айыгып чыккан. Алсак Бишкекте 167, Ош шаарында 10, Чүй облусунда 71, Ош облусунда 7, Талас облусунда 5, Нарын облусунда 4, Ысык көл облусунда 34, Баткен облусунда 2 адам сакайды. Сутка ичинде COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 3, Чүй облусунда 2, Ысык көл облусунда 1 бейтап каза болду. Бүгүнкү күнү стационарларда коронавирустан 1685 бейтап, амбулатордук түрдө 1743 адам дарыланууда. Алардын ичинен 1142 бейтаптын абалы орто оордукта, 436 адамдын абалы оор жана 90 бейтап өтө оор абалда жатат. Ал эми бир сутка ичинде өлкө боюнча 4 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Пандемия башталгандан бери 4652 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алган. Алардын ичинен 4572 медкызматкер айыгып чыкты. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 104555 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 98300 киши айыгып чыкса, 1803 адам каза болду. Дем алыш күндөрү бишкектиктер шаарды салттуу тазалоо иштерине катышты. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясынын басмасөз кызматы билдирет. Маалыматка караганда, жалпы шаардык ишембиликке 6000ден ашуун адам катышты. Алардын арасында шаар тургундары, мамлекеттик жана муниципалдык мекемелердин кызматкерлери, ошондой эле уюмдар, ишканалар жана чарбалык субъектилер бар. Ишембиликте 48 тонна таштанды чогултулуп, тазалык муниципалдык ишканасы тарабынан 31 атайын техниканы тартуу менен чыгарылган. Футбол боюнча Чемпиондор лигасынын 30-майда өткөн финалында англиялык Челси клубу Манчестер Сити клубун 1-0 эсебинде утуп алды. Челси клубу ушуну менен Чемпиондор лигасын экинчи жолу жеңип алды. Биринчи жолу 2012 жылы чемпион болгон. Оюндун 42-мүнөтүндө жалгыз голду лондондуктардын жарым коргоочусу 21 жаштагы футболчу Кай Хаверц киргизди. 60-мүнөттө Манчестер Ситинин жарым коргоочусу Кевин Де Брейне Челсинин коргоочусу Антонио Юдигер менен болгон кагылышуудан кийин каталып алмаштырылды. Чемпиондор лигасынын финалдык беттеши Португалиянын Порту шаарында Драгау стадионунда өттү. Челси тарыхта экинчи жолу Чемпиондор лигасын жеңип алды. Манчестер Сити биринчи жолу мелдештин финалында ойноду. Эртең 31-майда Нарын, Ысык көл облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ош, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда, Жалал Абад облусунун тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткүнөтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн +15, +20, күндүз +30, +35. Талас жергесинде түнкүсүн +13, +18, күндүз +29, +34. Ош, Баткен, Жалал Абад тубандарында түнкүсүн +15, +20, күндүз +31, +36. Ысык көл облусунда түнкүсүн +9, +14, күндүз +22, +27. Нарын облусунда түнкүсүн +7, +12, күндүз +22, +27. Ал эми Бишкекте күндүз өткүнөтүп күн күркүрөйт. Абанын түнкү төмөнкү температурасы +18, +20, күндүзгү жогорку температурасы +32, +34 градус болот.